Салам достор. Мен бүгүнкү видеомда кадимки эле курулушта колдонулган жидкий гвоздь же силикон идиштеринен бошогон идиштердин жараксыз эч нерсеге ушуну кичине болсо да пайда келтире турган нерсе жасап көрсөтөм силерге. Буну көрүп силер да жасап алсаңар болот. 4 бутуна иштейт. Үйдөн деле чыгып калышы мүмкүн мындай нерселер. Мына жидкий гвоздь силикон идиштери евро ремонт жасаткан үйлөр болсо, любой үйдүн эсинен чыгат мындай нерсе. Ош жактардан алып чыгабыз биринчи. Kiyiminin uçların nelerini tilip çıkıyoruz. Gide tabi 1 santimetre 1,5 santimetre uzunluğunca. Yemin olan uçların gayrı çalsın da. Hazır bunu ben kraflar çıkalım. Kraflaşığımızın maksatı bunu jidkий gvоздь ekeni bilgiler үшін эле. Краска ургагыча биз мына тактанын бурчтарынын кырлыгы бассан абалы кесип чыгамыз. Burçlarını aylandırır. Tek ettin? Freza menен çekirlerini alıp çıktım ben hazır. Бұл эми сөзсүз түрдө эле эмес. Freza бар болсо алып койсоңуз кичине болсо да кооздураак чыгат. Мыналар курап калды уже.
Hadi ne böyle çilek koyup koyduğunda soğuk. Anda bu koyduğu için çok anda bakalım. Hadi ne koyalım. Çok bakın. Ketken butlarını remontlap koysan болады. Самом деле bir оңойлуу oldu, bu tez эле oldu. Любой жерде турат, tez эле. Мындай табуретканы машинеңердин багажине салып койсоңор, рыбалкага чыкканда дагы балык кармаганга удобный. Көңүл бураныңарга рахмат. Канчалык деңгээлде окшошту, жеңил, оор болду процесс. Ой пикириңер жазгыла. Суроолоруңар болсо бергиле. Комментарийиңерди күтөм. Лайк баскыла. Менин каналыма жазылгыла. Kıyıp jangan жүрөктөн ыйман жолго үйрөткөн, акыйкатты сүйлөткөн пайгамбар Расулулла.